Кыргыз-өзбек чек арасындагы кырдаалга коомчулук тынчсыздануу менен көз салып турат. Ноорус майрамынын алдында өзбек бийлиги коопсуздукту камсыз кылуу максатында деген шылтоо менен кошумча аскер койгондон бери жергиликтүү элдин нааразылыгы күч алган. Мындай маалда ак сиэлинин абалын түшүнүүгө болот. Бирок мындан саясат жасап, кырдаалды ого бетер курчутуунун кереги жок дейт Өмүрбек Бабанов. Мен аксыл элимди туура түшүнүп атам, жакшы түшүнүп атам. Себеп дегенде алар күнүгө жолдон өтсө, эки жанын аскер адамдар турса, туура алар болсо толкундап өздөрү митингге чыгып өзүнүн үнүн угузуп атат. Уктуп аткан өкмөт ойгонуп туруп тез чара көрсүн деп атат. Мен элди жакшы түшүнүп атам. Бирок саясатчылар барып туруп, саясаттан шайтан оюн чыгып кетпеш керек да. Соңку 24 жылдан бери чечилбей келе жаткан чек ара маселесин кыска убакытта жөнгө салуу мүмкүн эмес дейт Бабанов. Себеби анда такталбаган талаш жерлер көп. Өкмөт башчы маселени чечип жатабыз дегени менен азырынча элди тынчтандыруу менен алек. Минтип убакытты создуктуруу оор кесепеттерге алып келиши ыктымал. Мынакей 24 жыл эгемендүүлүккө ээ болдук. Чек ара маселеси өтө мындай созулуп кетти да, созулуп кетти. Муну болсо бул тез арада мындай сүйлөшүүнүн негизинде чечишибиз керек. Бул оңой маселе эмес. Биз тараптуу чечилсе бирөөлөр айтат аз чечилип калды дейт. Тиги тарап чечсе биз тарап айтат көп чечилип калды дейт. Бирок бул маселе чечилиш керек. Компромисске келип туруп, ошол жердеги ошо райондо жашаган тургундар менен сүйлөшүп туруп, биз тез арада чечпесек, бул дайыма мындай уктап турган бир чоң проблема болот да. Уктап турган бир чоң проблема болот. Мындай кыйчалыш учурда өзүн оппозиция деп атаган айрым саясатчылардын митинг өткөрүп, элди топтогонун Өмүрбек Бабанов туура эмес деп эсептейт. Алар элди козутуп, кырдаалды курчуткандан башка пайда алып келишкен жок деген пикирде. Бирөөлөр айтып атпайбы, биз болсо мына элдин алдына туруп эл менен барабыз деп. Элдин алдына тура турган адамдар өзүнүн программасын, өзүнүн оюн айтып чыксын. Келсин ошо аксы элине кантип жумуш берет. Кайсыл ишканалар курулат, ошону айтып чыксын. Ошондой эле Өмүрбек Бабанов бийликти басып алуу боюнча талкуу жазылган аудио тууралуу өзүнүн пикирин билдирди. Анын айтымында бул тасманын аныктыгын атайын кызматтар такташы керек. Бирок мамлекеттин тагдырын бир уч саясатчылар чечпеши керек дейт ал. Мамлекетибизди өстүрүп, өнүктүрүп сактайбыз десек, бийлик алмаштыруунун бир эле гана жолу болуш керек. Ал шайлоо. Шайлоосуз 5000-10 000 кишини топтоп алып, ар бир областтан топтоп алып туруп көңтөрүш жасайсың, бул артка кеткен жол да, артка кеткен жол. Анан кийин 3 кишиби же 10 киши сүйлөшүп, мамлекеттин тагдырын аларга чечүүгө эч ким аларга укук берген эмес. Элдик укук берилген эмес. Бул саясатчылардын аракетин Бабанов от менен ойноо катары баалайт. Мындай жоруктун кесепеттери кандай болуп жатканын дүйнөдөгү соңку окуялар көрсөтүп жатат. Андыктан эки элдин достугун сактап калуу үчүн чек арадагы маселени тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечүү зарыл дейт саясатчы. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.